Досторубузга арналган мыкты музыкалык чыгарма. Ал эми бизде болсо конокто студияда конокторубуз бар. Коноктор менен тааныштыралы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү темабызды тууралуу аябагандай кызыктуу конокторубуз келип калган. Алтын түйүн ойлоп табуучулар мектебинен мугалими Нурлан Жогоштиев агайыбыз жана ошондой эле Бектур Атай Тунук аттуу биздин жаш ойлоп табуучулар бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Куттуу студияга кош келипсиздер. Таңды кандай баштадыңыздар? Маанайлар кандай? Кандай келип алдыңыздар? Аябай жакшы, эртеңден. Чу дегенде эле кайсы биринен башташты дагы билбей турабыз. Бул сиздер менен алып келген өзүңүздөрдүн ойлоп тапкан Балдардын колунан жасалган, каражаттар окшойт. Анан акырындан агай өзүңүз ушул мектеп тууралуу, балдардын ойлоп табуучулук дарамети тууралуу кеп баштаңыздар да, анан акырындан биздин ойлоп тапкан буюмдарыбыз менен таанышсак, келиңиз. Чоң рахмат. Биздин республикалык балдардын алтын түйүн академиясында көптөгөн илимий техникалык кружоктор бар. Мына ошол кружокторго балдар жыл сайын мектептен сырткары келип катышат. Жана ошондой эле андан сырткары бизде республикалык деңгээлде, эл аралык деңгээлде олимпиадалар болот, техникалык кароо сынактар болот. Мына ошол кароо сынактарда балдар ошол академияга келип, даярданып, өздөрүнүн ойлоп тапкандарын көрсөтө алышат. Эң сонун. Мырзалар, канча убакыттан бери алтын түйүндө окуп атасыздар? Анан бул нерселерди кантип жасап калдыңар? Кайсыл буюм кимге таандык, эмне? Келиңиздер акырындан Бектур мырзадан баштайт болушубуз керек. Тааныштыра баштайлы. Мен алтын түйүнгө катышканыма 2-жыл кетип баратат. Мен жасаган машинам бул деген жаңы моделдеги машина. Бунун деген колдонуу жерлерин айтып кетсем, аябай көп жерден колдонсо болот. Бул ыңгайлуу машина. Жана мунун особенностьтары, өзгөчөлүктөрү. Мунун деген мисалы жана жардыргычтарды издеп табууга, мисалы бир кишинин өмүрүн сактап калууга жардам берет. Жана мунун астыңкы көтөрүлгөнү менен гидравлика менен астыңкы дөңгөлөгү көтөрүлүп таш жыйнаганга жардам берет. Эң сонун. Ушул унааны жасоого канча убактыңыз кетти? Бул машинаны башында мен 1 ай чалып ойлондум. Кандай идеяларды кошсом деп. Анан жазап кетип эле, улам ойлор кошулуп жазап биттим. Идеясы өзүңүздүкү, Эң сонун. Келиңиздер, андай кийинки техникалар менен акырындан тааныштыра берели. Мен атым Атай, мен алтын түйүнгө көп деле бара элекмин, 2 ай болду. Бирок ал 2 айга мен көптү үйрөндүм да. Мо эң оңой бул кол генератору. Кол генератору крутеткенде, айлантканда свет идет, свет күйөт. Эң сонун. Анткени бул айланганда трение энергия моторчикке кирет. Моторчиктен ал энергия проводторго барып, проводтордон светодиодко кирип, ал свет берет. Бул ошол эң оңой да, биринчи ошол берилет. Өзүңүздүн биринчи алгачкы колуңуздан жаралган ойлоп табууңуз жакшы. Эң сонун. Мен алтын түйүнгө окуганыма жазында 1 жыл болот. Ошо гана айтсам, ошо жастан бери окугандан көп ийгиликтер жараттым. Жана азыр ал убакта гана айтсам 11 класстын окуучусу болчумун. Андан кийин азыр болсо политехниктин 1 курсунун окуучусумун. Анан көп ийгиликтерге, ошо окуган малда көп ийгиликтерге жетиштим. Гана айтсам 1 место алдым Жети областтан ошо быйыл жазында. Эң сонун. Анан адам мурунда көп ийгиликтерге жетишип келгем. Жана сиздерге биринчи жеңил ойлоп табууну көрсөтүп кетейин. Бул жол кырсыктан алдын алуу, гана айтсам машиналерди сактоо жана кишинин өмүрүн сактоочу эмелер. Мисал,
тоолордо жана чоң ашууларда серпантин жана резкий повороттор бар да. Ошол жерлерге мисалы мындай эмени коюш керек да, изобретение мындайчы. Жана машина катуу айдап келатып бурула албай же токтоно албай кетип, мындай же кышында да түз кандай десем, түз жолдон тайып кетип бул эмени түзүп алганда көбүнчө машиналар учуп кетишет да тоодончу. Булун болсо түзгөндө бул барып резиналар берде резина жардамы менен скорость азайтылат. Жана бул астынан таккагыч көтөрүп, машинанын арткы частин көтөрүп коет да, көтөрүп машинанын скоростун азайтып, сактап токтойт. Жана машина разгон алган сайын ал кандай десем көтөрө берет да булчу кайрачы. Машина токтоно албай кээде неисправный болуп айдай берет да. Ошондой да бул көтөрүп коет арткы частинчи. Анын передний привод болсо мерде атайын эмелер болот. Трубалар подшипникке кошулганчы. Что дөңгөлөк айланганда эч нерсе эле болбойт да. Трубалар эле айлана берет. Жана мен эң алгачкы биринчи ойлоп табам бул кол жок кишилерге протез. Мисалы кишинин оң колу жок болсо, буну ошо оң колуна тагып, жана сол колуна окшош перчатканы кийип алса, бул ошону кайталайт да. Бирок аны жасоого мүмкүнчүлүгүм жок болгондуктан силерге мындай пульт аркылуу эле көрсөтүп коеюн, иштөөлөрүн. Жана буда сезүү органдары да бар да. Сезүү органдары. Мисалы берге киши колун кийсе, экинчи кол алаканда бирөө же мо артына мо зымдарды көрүп атасыздар артында. Ушуларга бирөө мындай башка киши тийип койсо, бул кызыл свет берет да. Бул кызыл свет кылып коюн, болгону сиздерге көрүнсүндөрчү. Негизи кишинин колуна вибрация келиш керек да, азыр Эң сонун. Сезип атат адам. Слабый канып койсо деле сезип берет да. Эми сиздерге иштөө функциясын көрсөтүп кетейин. Эң сонун. Баракелде мынакей. Баракелде. Жана мен бунун колду жасаган платаларынын мүмкүнчүлүгү аз болгондуктан кандай айтсам, мен стекерлерди алмаштырып турушум керек да, иштеп алдындачы. Ошо да бир аз эмерек болуп калат. Эми бул каражаттын жетишсиздигинен болду, а так керектүү каражат жана керектүү моторлору болсо, бүт ойдогудай иштей турган кылып жасай алам да. Кандай тетектерден жасалган бул? Бул машинанын эки машинанын эле платасынан жана бут корпусун өзүм эле кол менен жасадым. Темирлерди кайчы менен кырып коюп эле. Жана тросторду эле кайырмактын эле тросторуна жазып койдум. Бекем эми жөнөкөй жипке караганда бекемирээк болот. Жана проводдордон мындай кандай десем, эч нерсе специальный деле алынган эмес да, специальный магазиндечи бүт эле кандай десем, оюнчуктардан жана зым үйдөгү эле материалдардан жасалган да мындай. Анан ошо материал болсо деле мындай кандай десем, эме жасаганга аракет кылдым да эми. Өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша ойлоп тапкансыз. Көп каражат талап кылбайт. Жакшы, Нурлан агай, анан ушул балдардын ойлоп табууларын сиздер кандай колдоп берип, алдыда ушул чоң проект катары иштеп чыгып, жашоого реалдуу түргө кандай кадамдар таштап атабы, ийгиликтер болуп атабы, ушул жөнүндө айтсаңыз. Рахмат. Жыл сайын апрель айында, анан февраль айында илимий техникалык олимпиада болот. Бул республикалык деңгээлде. Ал эми апрель айында биз 21 кылымдын жаштарыбыз, интеллектуалдарыбыз аттуу конкурстар болот. Мына ошол конкурстарда Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан келишет. Мына ошол балдардын өзүнүн проекттери боюнча. Анан ошол жерде профессорлор, академиктер мына ошолор өздөрүнүн ойлоп тапкандарын кыргыз патентке жиберет. Анан өздөрүнүн эмгектерин патенттегенге мүмкүнчүлүк алат. Бул балдар ошол илимий техникалык олимпиадаларда 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз аттуу конкурстарда бул балдар жеңүүчүлөр. Мындайча айтканда бул эң каймактар балдар келди. Мүмкүнчүлүктөрү чоң, анткени өздөрүнүн ойлоп тапкандарын эгерде патенттегенде ал эч ким эч кайсы эме кыла албайт. Анткени ал автор болуп калат. Эң сонун. Жакшы, балдар болсо бизде байланышта телегөрүүчү бар экен. Телегөрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен ушу берүүнү көрүп атып, мына балдарга абдан кубанып атам. Бизде ушундай ойлоп табуучу, келечектин инженер балдары өсүп келе жатыптыр да.
Сіздерге аябай чоң рахмат. Өнүгүп өсүп, билимиңерди өркүндөтө бергиле. Окуткан агайыңар дагы узун өмүрлүү, бак таалайлуу болсун. Баарыңарга аманчылык каалайм. Ушундай эшикте суук деле түшө элек, бирок суук болуп калды. Бирок силер баарыбыздын жүрөгүбүзгө ушундай кубанч тартуулап атасыңар да. Чоң ойлоп тапкыч адамдардан болгула. YouTube каналына дагы бак таалай каалайм. ыраазычылык эле кадырман телекөрүүчү эң сонун. ыраазычылык. Негизи эле мектепке балдар кандайча тандалып алынат? Өздөрүнүн кызыгуусу болуш керекпи техникаларга? Же болбосо балдарды дагы мына ушундай техникалар жасоого өзүнүн кызыгууну арттырса болобу? Биз сентябрь айында шаардагы ар бир мектептерге барып, кружоктун негизинде мастер-класстарды сабак өтөбүз. Анан ошол жерде эгерде баланын таланты жөндөмү болсо, ал өзү ар бир кружокко келип жазылганга мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, Алтын түйүндө көптөгөн илимий техникалык кружоктор бар, андан сырткары гуманитардык деңгээлде кружоктор бар. Мына ошол Алтын түйүнгө келсе, бала өзү каалаган кружокко тандалып катышса болот. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Конокторубузга болгон суроолоруңуздар болсо байланышка чыгыңыздар. 56 56 72 санчаларына келиңиздер, дагы суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Жана ошондой эле 0702 60 83 11 сандарына суроолоруңуздарды жибериңиздер. Анан биз айтпай калгандагы бир-эки ойлоп табуулар калып калган окшойт. Шулар жөнүндө дагы тааныштырсак, бул эмне болгон унаа мына? Бул мисалы үчүн Бул унаа деген электроунаа деп атап койдум. Бул деген күндүн энергиясы менен, шамалдын энергиясы менен жана дөңгөлөк айланганда энергия вырабатываться этилип, бунун аккумулятору зарядкаланып жүрөт. Бирок мисалы күн кирип зарядка жок болуп, ордунан зарядкасы өчүп калганда, биринчи бензин менен оталдырып алып, оталгандан кийин автоматически бензин поступать этпей калып, электричество менен жүрүп кете берет. Ток менен жүрөт бул автоунаа эң сонун буюрса. Бул ойлоп табуулардагы тез арада ишке ашсын деген тилектерди айталы. Ичинде эң сонун. Жакшы. Андан сырткары бул машинанын өзгөчөлүгү бул шамалдын энергиясы менен да жүрө алат да. Бул жакта генератор бар, вентиляторго окшогон. Эгерде бул айланганда, ал энергияны бөлүп чыгарат, ошол энергия кайра моторчикке келип тиет. Моторчикке да жүргөнгө мүмкүнчүлүк алат. Шамал менен, күндүн энергиясы менен, мындайча айтканда гибридный. Анын өзүнүн ичинде батарейкасы бар. Күн энергиясын алгандан кийин ал батарейкага заряд берип, алып топтойт. Анан кечинде каалаган убакта жүргөнгө мүмкүнчүлүк алат. Азыркы күндө 21-кылымда обондо да айтып атпайбы? Бүгүнкү күндө экология бузулуп жатат. Көптөгөн автомашиналардан чыккан ар бир газ адамдын өмүрүнө зыян болуп атат. Мына ошондуктан бул экологиялык таза, күндүн энергиясы менен, шамалдын энергиясы менен жүргөнгө мүмкүнчүлүк алат. Жакшы. Ушул ойлоп табуулар канча убакыттын ичинде мындай реалдуу болуп, биз ушундай автоунааларды айдап калабыз деген суроолор сөзсүз түрдө жаралат болуш керек. Мен ойлойм, жакынкы жылдары илим техника жыл сайын өнүгүүдө, 21-кылым илим техниканын дүркүрөп өнүккөн убактысы. Мына ошондуктан 2030-жылдары мына ушундай илимий техникалык прогресс жогорку чекке чейин жете алат деген божомолдор бар да. Мына ошондуктан бул машиналар жакынкы келечекте чыгат деп мен ишенем. Андан сырткары күндүн энергиясы менен бүгүнкү күндө чыккан машиналар бар. Буларды биз карап көргөнбүз. Бирок аналогтарын карасак, алардын өзгөчөлүгү, бул машинанын өзгөчөлүгү, ал плюс шамал менен да жүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Мына ошол жактан өзгөчөлүгү. Келечекте учуучу машиналар чыгат деп мен толук ишенем. Бүгүнкү күндө шаарда көптөгөн пробкалар болууда, тыгындар жаратууда. Адам канчалык жумушка шашып барайын десе, пробкада кармалат. Мына ошондуктан келечекте мен ойлойм, учуучу машиналар да чыгат. Мындай машиналар да алдыда. Ал эми балдардын мына ушул техникаларды жасоого, техникага болгон кызыгууңар эмнеден улам башталган? Анан алдыда дагы кандай техникаларга өзгөчө кызыгасыңар, дагы кандай техникаларды жасасам деп кыялданасыңар? Мен өзүм инженер болгум келет, машиностроениянын. Мен бир өзүм проектим бар, бирок ага мен
еще билейм да кантип жасаганын. Ошон үчүн мен алтын түйгө келгемде ошону жасаганга үйрөт эми анан всемирный светке көрсөтөм ошон. Надеюсь, Нобелевский премияда алсам болот. Тилектери орундалсын дейли. Анан окуучулардын ушул ойлоп табууларына кызыккан балким ири ишмерлер болобу, компаниялар болобу атабы. Анан ушул нерселерди балким балдардан ушул проектисин ойлоп тапкан нерселерин балким сатып алган учурлар болду эле же ушундай кызыгуулар жаратылуудабы, негизи көмөктөр көрсөтүлүп атабы. Ооба. Мисалы эң жөнөкөй эле эми окуучумду айтсам, Эсенкулов Тунук деген окуучубуз. Ал жаштайынан баштап эле ушул техникага кызыгып, олимпиадаларда, конкурстарга жетишти, мыкты жетиш. Мына азыр бүгүнкү күндө ошо алтын түйүндү бүтүрүп, политехте робототехника жана автоматизация факультетинде окуп жатат. Бул дагы бир чоң ийгилик, анан баягы мугалимдин бери жемиш да бул. Аябай кубанычтуубуз. Бул бала жана НТСте Чилистен деген программага да көп катышып келди. Мына ошол тууралуу ал өзү айтып берсе мен жакшы деп ойлойм. Эң биринчи мен кичинемден бери эле ушу өзүм канча билгенден бери ошо эмеге кызыгып келдим да. Техникага, роботторго, постоянно роботтор жөнүндө кинолорду көрүп калып, ушу кагаздардан макет жасоо мен биринчи баштагам да. Любой мындай машиненин үйдүн дал өзүндөй кылып макеттерин жасап койчумун да. Анан кийин ушу 15 жашымда ушу биринчи көрүп калдым, ушу Чилистенден передачанчы. Ушундай катышуучу болсо келели да, үйдөгүлөр да айтып калышты. Ушу темир менен техника менен бир ичине мотор кошуп бир нерсе жасап көрбөйсүңбү депчи катышыпчы. Андай ал убакта андай мүмкүнчүлүгүм жок болчу. Анан кийин мындай чертеждорун эле чийип, ушундай иштейт болуш керек, ушу болот болуш керек деп ушу катышкам башында. Анан нар жакта ошо Чилистендегилер көрүшүп, ушу болот экен, ушу иштейт экен деп экинчи турга өткөрүшкөн. Анан экинчи турга бирок эмени жасап келди да, ушу колдучу. 2-3 ай срок беребиз да. Ошо 2-3 айда жасагам. Биринчи моделим бир аз примитивныйрээк болуп калган, жакшы иштей, ойдогудой иштей албайчы. Анан ушу арадан канча 1-2 жыл өтүп, ушу азыр эми последний модель деп айтсам болот да. Болушунча ойлоп табууңузга кызыккандар болот атабы? Эми кызыккандар эми көп жакшы болбой жатат, бирок керектүү кишилер көп болуп атат да. Анткени мен жана Кыргыз патенттин выставкасына да катышып калгам. Ошондо 2 күн болгондо, биринчи күнү катышып, экинчи күнү келсе, экинчи күнү чыкканда, биринчи күнү башка телевидениялар тартып кеткен да. Ошо экинчи күнү чыкканда ошо кече көргөн кишилер келип атышты да. Эми атамдын колу жок, анан ушундай качан чыгат, ошондой керек эле. Же ушул колуңду сатпайсың деп жан булден айттым, булден модель азыр эми иштөөгө жарабайт деп жан. Анан өзүм оюмда да ойлойм да, ушундай кантсем Кыргызстанда заводдор жок дейт, Ширле машиненин заводу жок деп айтышат да. Анан кийин мындай эми чоңдо эми большое начинается с малого дегендейчи. Биринчи ушундай протезтерден бир майда техникалардан жасап эметсек болот эле дейм да. Эң салам. Ал эми дагы башка дагы балдардын кызыгуусун арттыруу үчүн кандай аракеттерди кылуудасыздар? Негизи эле алтын түйүндө билим берүү кандай улам ушул кызык? Алтын түйүндө билим берүү мектептен айырмасы аябай чоң. Анткени мектепте баланы кечке жаздырып үйрөтсө, ал эми алтын түйүндө болсо бул практикалык деңгээлде болот. Иш жүзүндө бала мисалы ошол эле нерсени теорияда окуган билими алтын түйүндө практикада колдонууга болот. Ошондуктан айтат го, 1000 уккандан 1 көргөнүң артык деп. Ошон үчүн балдар бул жакка келгенде өзүнүн ошол мисалы окумуштуулар айткан теорияны практика жүзүндө далилдеп, өзү колу менен жасап, иштетип көргөндө ал бала ушунчалык рахат алат да. Өзүнүн ошол чын эле ошол закондор турмушта, жаратылышта далилденген экендигине ал ыраазы болот да. Андан сырткары баланы кызыктыруу үчүн алтын түйүндө көптөгөн кружоктор бар. Мисалы техникалык модельдер кружогу бар, робототехника кружогу бар, андан сырткары программалоо кружоктор бар, анан көптөгөн кружоктор бар. Бала келип кызыгып, өзү каалаган кружокко катыша алат. Ал эми өзүңүздүн колуңуздан жасалган техникаларга дагы токтолсок, кандай техникалар жасагансыз? Рахмат. Мен бүгүнкү күндө мен өзүмдүн кесибим боюнча мен физик мугалиммин. Ошондуктан мен
мектептерде бүгүнкү күндө физиканын лабораториясында практикалык деңгээлде мугалимдер сабак өтүүдө кыйналууда. Анткени ошол эле амперметр, ошол эле вольтметрди мугалим көрсөтүп, Омдун законун түшүндүргөндө тетиктер жок болууда. Мына ошол тетиктерди мен бүгүнкү күндө ошону өзүм колум менен жасап, келечекте мугалимдерге же мектептерге алып барып сунуштап, балдарга ошол эле теманы түшүндүргөндө, практикалык көрсөтүп түшүндүргөндө бала даана түшүнөт деп мен ишенем. Эң салам. Негизи эле алтын түйүндө болобу ойлоп тапкыч окуучулардын саны канча? Негизи эле жаштардын негизи акыркы учурларда мисалы кандай десек, даремети, ойлоп табуулардын саны көбөйдүбү, кандай сүйүндүрүүчү бир кабарлар барбы? Рахмат. Бүгүнкү күндө жаш балдардын илимий техникага болгон кызыгуусу күн сайын артууда. Анткени жаңылыктардан да көрүбүз, технология өнүгүп атат, жаңы моделдер чыгып атат. Ар бир моделдер жогорку деңгээлде чыгып, компьютердун негизинде, программанын негизинде чыгууда. Ошол эле мисалы эң жөнөкөй тетиктерди алсак, мисалы могул деле иштөө принциптери радио управляемый да, радио менен башкарганга мүмкүнчүлүгү бар. Жаңы модельде жасалганга мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы азыр Arduino деп коет. Мына ошол Arduino менен башкарганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Балдардын бүгүнкү күндө кызыгуусу күч. Аябай жакшы. Эгер балдар келип, эгерде катышып кружокторго келсе, анда жол кенен жол ачылат келечегине. Мен ишенем. Эми азыр болсо ушу алдыга койгон пландарга токтолот окшойбуз. Деги эле алдыда дагы кандай техникаларды жасоону максат кылып жатасыңар? Бардык эле биздин жигиттердин максаты, кыялы ушул нерсени алтын улап кетүү болуш керек, Мен как можно больше энергияны көп кылганга үмүттөмүн да. Анткени Кыргызстанда бир эле токтоодун ГЭСинен эле энергия алат. А бирок Кыргызстанда көп күн болот, күн, ветер, ошо кичинекей да, ветрякты коюп эле энергия алса болот. Ошон үчүн, например, Бомдо каждый раз ветер көп болот. Ошон үчүн ошол жактан энергия алса болот. Анткени ал жөн эле кетип калат да. Бул еще сууну сактайт да. Экология азыр ошо, экология важный да. Ошон үчүн свет, ветер ошо энергия алыш керек да. Экономия. Бизде болсо билдирүү бар экен, окуй кетели. Саламатсыздарбы, таң маанай, жигиттерге ийгилик, азаматсыздар. Буга чейин ойлоп тапкан нерселери жашоодо колдонуп көрдү эле деген экен. Негизи эле ойлоп табууларыбызды чыныгы жашоодо колдонуп көрө турган ушундай бир проекттер болуп көрдү эле? Ооба, болуп көргөн. Мисалы, биздин Алтын түйүндө азыр илимий техникалык музей бар. Мына ошол музейде ар бир региондон келген макеттер, проекттер бар. Мына ошолор бүгүнкү күндө сакталууда. Андан сырткары өзүбүздүн ошол жакта жасаган ар бир мугалимдин, ар бир окуучунун колуна жасалган эмгектер бар. Алар сакталууда. Бүгүнкү күндө турмушта кеңири колдонууда. Мисалы, ал жакта мисалга келтирсек, мисалы суудан энергия алуу боюнча, мини ГЭСтерди алуу боюнча, мини генератор. Бүгүнкү күндө ал Кыргызстанда кеңири колдонууда. Андан сырткары жайлоодогу заманбап жашоо. Мисалы алыскы аймактарда ток жетпейт, Wi-Fi жок, свет жок деген. Алыскы аймактарда токту, электр тогун жеткизүүдө мүмкүнчүлүктөр бар. Алар уже колдонууда. Жакшы. Эми бизде байланышта теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кутмандыгыңыз менен. Жардам берген адамдар болсо, саламатсыздар. Саламатчылык. Ушул жигитке жардам берген адамдар болсо, жигиттерге жардам берген адамдар болсо, аябай Кыргызстан тез өнүгөт эле. Ушул жигиттерге каалоо айтам. Кыргызстанды өстүргөн алдыңкы жигиттерден болсо, сиздерге баарыңыздарга рахмат. Рахмат дейбиз байланышка чыкканыңызга. Эң сонун. Анан соңку бул тааныштырдык, бул ойлоп табуу боюнча. Тааныштырып келиңиз, ушул боюнча дагы маалымат бере кетели. Бул деген электронный звонок деп коет. Жанагы
колдонуучу эле үйлөргө звоноктор болот го, ошол эле өз колго жасалганы жана кичине оорураак жасалган. Муну деген резисторлор менен, анан транзисторлор менен, анан АПН конденсаторлор менен пайкалаштырып кошулуп жана аркасынан энергия берилип күйгүзгөндө звонок болот. Эң сонун ойлоп табуулар, мырзалар, сиздерге ийгиликтерди каалайлы окууларыңарда. Дал ушундай сонун Кыргызстанга, өлкөбүзгө, жашообузга жеңилдеткен сонун пайдалуу ойлоп табууларды ойлоп таба бериңиздер дейли. Агай, сиздерге дагы ыраазычылык. Рахмат. Атайын келип өзүңүздөрдүн кереметтүү нерселериңиздер менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Ал эми биз болсо берүүбүздү алды карай улантабыз. Жалпы биздин дагы бир жолу бүгүнкү туулган күн ээлеринин урматына мыкты музыкалык чыгарма жаңырсын.